Мен айтарым деген, биздин тегирмендер 2 айлык запасты кармайт. Ар дайым биз кармап турабыз 2 айлык запасты. Бул деген биздин чек аралар жабылды деп Казакстанда болгон тополоң болгондон кийин чек аралар жабылып калбадыбы? Ошонун себебинен биздин чек аралар көпкө чейин жабылып турса, ошо анда бизде 2 айлык запас бар деген сөз болчу. Башкача айтканда бизде 2 айлык эле запас эмес, бизде дагы 2 айлык запас бар деген мааниде экен да. Биз 2 айлык запасты кармайбыз. Турсак болот да. Дайыма кармап турабыз аны. Андан тышкары биз мына декабрь айында келишим түзгөнбүз. Будайды Россиядан алып келебиз. Ошо Россияда компаниялар менен келишим түзүп, ошол келишимдин ичинде мына 30-40 миң тоннага келишим бар комбинаттардын. Ошол будайлар үзүлбөй бүгүнкү күндө келип атат. Анан эң негизги бул будай деген темир жол менен келет. Чек аралар жабылып калган күндө бул автотранспорт менен келген товарлар токтоп калышы мүмкүн да. Темир жол токтобойт. Темир жол токтобойт, транзит токтогон жок. Айтып кетсем, мына 2 январдан баштап мына бүгүнкү күнгө чейин бир 60-70 вагон келди да. Анан дагы эле келип атат. Келишим түзгөн боюнчачы. Бул жагынан коркунучка негиз жок.